Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде Күн маек. Бүгүнкү биздин тема айыл чарба азыктарын кайра иштетүү тууралуу болмокчу. Негизи эле Кыргызстанда айыл чарба азыктарынын 1/4 гана бөлүгү иштетип келери айтылып келет. Бирок ушул айыл чарба азыктарын кайра иштетүү аркылуу өлкөнүн экономикасын көтөрүп, туруктуу элди туруктуу тамак аш менен камсыз кылуу маселеси чечилери белгилүү. Андыктан биз бүгүн мына ушул темада сөз кылабыз. Албетте айыл чарба азыктарын кайра иштетүү багытында Ош технологиялык университетинде заманбап кесипкөй адистерди даярдап чыгарып келишет. Биз мына ушул окуу жайдын атайын окутуучуларын чакырганбыз. Ош технологиялык университетинин айыл чарба азыктарын кайра иштетүү технологиясы кафедрасынын башчысы, техника илимдеринин кандидаты, доцент Ирматова Жылдыз Камиловна. Саламатсызбы? Жана ошондой эле мына ушул окуу жайдын доценти Карымшакова Мунара Ургазиевна. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиңиздер. Албетте учурда айыл чарба азыктарын кайра иштетүү бул өтө чоң жана көйгөйлүү маселелердин бири. Негизи эле айтсаңыздар, Кыргызстанда бүгүнкү күндө айыл чарба азыктарын кайра иштетүү технологиясынын өнүгүүсү натыйжалуу өндүрүштү камсыз кылуу менен негизи эле тыгыз байланышта эмеспи? Негизи эле азыркы учурда Кыргызстанда абал кандай? Айыл чарба азыктарын кантип кайра иштетип жатабыз? Кыргызстан агрардык өлкө. Тоолуу жерлерде негизинен мал чарбасынан алынган чийки заттарды өнүктүрүп кайра иштетүү менен алек болсо, дыйканчылыкка ылайыкташкан жерлерде негизинен өсүмдүктөрдү, дан өсүмдүктөрдү, мөмө жемиштерди кайра иштетүүгө багытталып келет. Азыр ошо өндүрүлгөн бардык өзгөчө дыйкан чарбасында өндүрүлгөн чийки заттардын 25% гана кайра иштетилип үлгүрүп, калгандары чийки боюнча башка мамлекеттерге, базарларда же болбосо толук иштетилбей калып кеткен учурлар болуп атат. Азыр биздин кайра иштетүүчү ишканалар өзгөчө түштүк жергесинде Ош, Баткен, Жалал Абад, Баткен жергелеринде негизинен кайра иштетүүчү ишканалар дан азыктарын кайра иштетүүгө, мөмө жемиштерди кургатууга жана башка ассортименттеги азыктарды алууга багытталган. Алардын кубаттуулугу негизинен толук иштеткенге мүмкүнчүлүк болбогондугуна байланыштуу. Негизинен азыр иштеп жаткан ишканалар кичи ишканалар жана орточо кубаттуулуктагы ишканалар болгондугуна байланыштуу ушул дыйканчылыктан алынган чийки заттар толук иштетилбей жатат. Негизги ошол биздин азыркы акыбалдарыбыз ушундай болуп атат. Кайра иштетүүчү ишканалардын негизги багыттары ошо жашылчалардан томат азыктарын өндүрүү, мөмө жемиштерден ширелерди, кыямдарды, джемдерди, повидло, ошолордун түрлөрү жана ошондой эле кургатуу технологиясы мына багытталган кайра иштетүүчү ишканалар. Негизи эле бул тармакты дагы кантип өнүктүрөбүз? Өнүктүрүү багытында кандай иштер дагы жасалышы керек? Тамак аш азыктары, айыл чарба азыктары бул Кыргызстандагы биздин азыктар негизинен өтө экологиялык жактан таза да. Биздин өзүбүздүн эле климат канчалык өзгөчөлүктүү. Анан биздин продукциялардын сапаты жогору болуш үчүн фермерлерди, дыйкандарды көбүрөөк окутуш керек. Анан бизде баягыдай чоң ишканалар азыр анчалык көп эмес, көпчүлүгү менин кесиптешим айтып кеткендей кичинекей ишканалар. Бирок кичинекей ишканалардын баардыгы ар кимиси өзүнүн жолу менен азыр өнүгүп келе жатат да. Акыркы мезгилдерге буларга да мамлекет аябай жакшы жардамдарды берип, мурда өндүрүш өзүнчө жашаса, биз университет өзүбүзчө жашачу элек да. Азыр эми долбоорлор, мамлекеттеги талаптардан улам биз өндүрүш көпчүлүк учурда университеттерге дагы жакшы көңүл бурулуп, экөөнүн ортосунда долбоорлор менен келишимдер түзүлүп, биз бири-бирибизге биз аларга специалист даярдаш үчүн, алар жакшы кесипкөй адис даярдаш үчүн ошондой бир жакшы мамиледе болуп атабыз азыркы мезгилде. Эми продукцияны жакшыртыш үчүн негизинен эле ар бир ишкананын жумушчулары өзү билимдүү болуш керек да.
продукция сапаттуу болуш үчүн ошол жердеги адистердин өзү сапаттуу болуш керек деп ойлойм. Негизи эле ошол негизги көйгөйлөрдүн бири көбүнчө эле өндүрүш ишканалары айтат, бизде технологдор жетишпейт, атайын адистер жетишпейт депчи. Бирок алдыңкы заманбап кесипкөй адистерди даярдаган окуу жай катары алы да сиздер дагы келе жатасыздар. Сиздердин кафедраңыздар боюнча дагы айта кетсеңиздер, кандай багытта студенттерди даярдап чыгарып жатасыздар? Рахмат, сонун суроо болду. Мына түштүк чөлкөмүндө эң бир техника, технология багыты боюнча эң мыкты адистерди даярдаган Ош технологиялык университети 60-тан ашык жылдык тарыхыбыз бар да. Биз 3 жыл мурда 60 жылдык юбилейибизди белгилегенбиз. Кыргызстандын көпчүлүк мындай жооптуу кызматтарда, өндүрүш тармагында болобу, башкаруу тармагында болобу биздин адистер аябай сонун жерлерде өздөрүнүн эмгектерин жасап келишет. Анан эми биздин университеттеги кесипкөй адистерди даярдоо биздин администрациядан дагы аябай жакшы жардамдар болуп атат да. Биздин ректорубуз Жамбол Жанышевич бизге долбоорлор менен түзүлгөн келишимдердин алкагында акыркы учурда биздин кафедрада заманбап жабдуулар менен жабдылган, түштүк аймак боюнча эң сонун жабдуулар бизде бар. Анан биз кесипкөй адистерди даярдаганга толук шартыбыз бар негизинен. Биз азыр университетте студенттерди гана тарбиялабастан бизде кафедрада негизинен колледжди тарбиялайбыз. Колледждеги балдарды 9-дун базасында, 11-дин базасында айыл чарба тармагын кайра иштетүү боюнча бакалавр тармагыбыз бар, анан магистратура бар, анан PhD докторантурабыз дагы бар. Ушул тармакта кесипкөй адистерди даярдоодо бизде бардык заманбап курал жабдууларыбыз дагы жетиштүү, кесипкөй адистерибиз дагы жетиштүү. Ошол эле учурда ошол практика жүзүндө көргөнгө лабораторияларыңыздар кандай? Практика жүзүндө биздин кафедра ошол жайзет программасынын алкагында заманбап жабдуулар менен жабдылган. Азыр азык заттардын сапаты биринчи орунга коюлгандыгына байланыштуу негизинен технология, андан кийин даярдалган азыктардын сапатын аныктоо боюнча ошол лабораторияларыбыз аябай жакшы иштеп келет. Лабораториялык негизги кафедрабызга базасында 3 лабораториябыз бар. Алар азык заттарынын аналитикалык сапатын аныктоо, микробиологиялык анализ жүргүзүү, органолептикалык деп коебуз, сенсорный анализ жүргүзүү, сенсордук анализ жүргүзүү боюнча лабораторияларыбыз бар. Ошол лабораторияларыбыздын заманбап жабдуулары өндүрүштө иштеген кызматкерлер да кызыктырып келет. Алар да өздөрүнүн азыктарын алып келип, студенттер менен бирдикте алардын сапатын биргеликте аныктаганга шарт бар. Демек сиздер өнөр жай тармактары, ошол өндүрүш тармактары, фермердик союздар менен дагы кызматташтыкта иш алып барасыздар. Ооба, бизде мына түштүктө жайгашкан тест-центр бар. Бизде фермерлерди, дыйкандарды даярдай турган. Алар менен түзгөн келишимдин алкагында алар менен биргеликте биздин студенттер ошол жака практикага барып, ошол жердеги ошол багыт боюнча күчтүү специалисттерге шакирт катары жалдап беришет. Ошол артында жүрүп ошонун билимин алыш максатында айыл чарбадагы фермердик билим боюнча же болбосо дыйкан чарбанын билими боюнча дагы алганга мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары бул кайра иштетүү тармагында түштүктөгү эң күчтүү өндүрүш ата мекендик өндүрүш Алайкы органик сүт, органикалык сүт өндүрүш, сүт боюнча, сүт азыктарын өндүрүү боюнча, суусундуктар боюнча, улуттук суусундуктар боюнча Барбол кондитердик фабрикасы бул жерде функционалдуу багытта акыркы мезгилде аябай жакшы ассортименттерин байытып атышат. Бул жердеги дагы жанагы иш берүүчүлөр менен андан сырткары Баткен областындагы өрүктү, органикалык өрүктү кургатуучу Алыштан дагы ушул сыяктуу көп ишканалар бар. Ошолордун дагы жетекчилер менен түзүлгөн келишим. Андан сырткары Жалал Абад областындагы дагы Токой чарбасы боюнча биосервис коомдук бирикмеси менен дагы биз келишим түзгөнбүз. Булардын өздөрүнүн ассоциациясында көп фермерлер бар. Дыйкан чарбасындагы Ашланбап жаңгак токоюндан алган азыктарды, продукцияларды органикалык өндүрүү боюнча. Буларга дагы ошо Жалал Абадтагы жайгашкан өзүбүздүн балдарды Ошко келип же болбосо өзүнүн шарты туура келбесе, ошол жактагы ишканалар менен келишимдин алкагында ошол жакта дагы өткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кадамжайдагы Баткен областындагы баягы
санэпидемстанция деп коет, ошол жакта да былтыр биздин өзүбүздүн ошол жакта жайгашкан балдар ошол жакта дагы практикасын өткөзүштү. Ошто жашагандарыбыз шарты туура келгендер Оштогу эң алдыңкы ишканаларда өздөрүнүн практикасын өткөзүшөт. Өзгөндөгү аталык өзгөн бизде дагы алдыңкы суусундук чыгаруучу ишкана бар, ошол жакта да түзгөн келишим менен ошол жакта дагы өтүшөт. Негизинен практикадан эч кандай кыйынчылык жок. Бизге өнөктөштөрүбүз, партнерлорубуз өтө жакшы кабыл алат биздин студенттерге, шарттарды түзүп берет, кесипкөй адис даярдаганга булар дагы бизге чоң жардам берип келишет. Негизи эле ошол студенттердин жеткиликтүү заманбап билим алышына да кандай аракеттер менен билим берип жатасыздар? Биз студенттер бизди адистикти тандап, биринчи курска келгенден баштап биз аларга ар тараптуу ошо кайра иштетүүчү ишканаларды биринчи экскурсия кылдыруу менен ишканалар менен тааныштырабыз. Андан кийин балдар ошо тил үйрөнгөнгө, немис тилин, англис тилин, корей тилин үйрөнгөнгө аракет кылышат. Себеби дегенде биздин адистиктеги студенттер экинчи курстан кийин Германия мамлекетине барып практикалык опыт алганга мүмкүнчүлүк бар. Азыркы учурда ошол бир нече жолу практика алгандан кийин университетти бүткөндөн кийин дагы барып өзү биздин диплом менен алган диплом менен жакшынакай мындай жооптуу кызматтарда иштеп өздөрүнүн дагы ал жакта алган билимин көрсөтүп келип жатышат. Жана ошондой эле өзгөчө жеке ишканаларды ачканга жетишкен биздин бүтүрүүчүлөр дагы бар. Демек сиздердин студенттер чет өлкөдө тажрыйба алмашуудагы мүмкүнчүлүктөрүнө экен, алар менен кандай шарттарды түзүп бересиздер? Иштешкенге дагы ошол иштешүүнүн жыйынтыгы менен ийгилик жараткан студенттериңиздер барбы? Бул жерде айта кетсек, ошол Кыргызстан менен ошо Германия мамлекетинин ортосунда түзүлгөн келишимдин алкагында ошол биздин посольство Өмүрбек Черкешевич аябай жакшы жумуштарды жасап атат. Ошол жактан биздин балдарга шарт түзүш үчүн ал жактагы практикага барган биздин балдар бул жакта өздөрү тил үйрөнүп, биринчи курстан биздин өзүбүздүн мурдагы бүткөн студенттерибиз тил үйрөтүү курстарына арзан, башкаларга салыштырмалуу арзаныраактан үйрөтөт балдардын чөнтөгүнө бир аз ыңгайлуу болуш үчүн. Анан ал жактан эми аны баардыгы эле билет, ал жакта кандай жумуштар көбүрөөк экендигинчи, бирок официалдуу ошол биз айыл чарба тармагынан билим алган балдар ал жакка барганда кара жумуш эмес, ошо өзүнүн тармагы боюнча жакшы жумушка отура турганын, айлык маянасы жакшы боло турганын, тилди эгерде жакшы билсе, ушул айыл чарба кайра иштетүү тармагында жакшы орундар бар экендигин айтып бизге кээде келип мындай сүйлөшүүлөр менен келишимде түзөбүз да, ошонун алкагында университет дагы шарт түзүп берген. Биздин балдар ошо каникулду толук деңгээлде бош убактысында ошол чет мамлекетке барып өздөрүнүн ошол тармак боюнча билимин өркүндөтүш үчүн ошол жакта сүт багыты боюнча, эт багыты боюнча, айыл чарбанын өндүрүшүндөгү баягы компот чыгарган биздин өзүбүздүн эле студенттер, айта кетсек, ошол Германияда жүрүп официалдуу түрдө магистратураны бүткөн, дипломубуз ал жакта өттү. Анын сертификатын бизге балдар аябай кубануу менен айтып бизге көрсөтүштү дагы. Азыр анын артынан алардын сиңдилери, инилери барып ошол жакта бизде бир 20дан ашуун биздин бүтүрүүчүлөр ошол жакта аябай жооптуу кызматта иштешет. Алардын биринин атын атасам экинчиси капа болуп калбасын, ошон үчүн ошо алыста жооптуу кызматты аркалаган биздин уул кыздарыбыз, алар биз сыймыктанабыз чындыгында алардын видео материалдарын, жетишкендиктерин байма-бай биздин кафедранын өзүнүн Instagram баракчасы, Facebook баракчабыз бар, университеттин баракчасы бар. Ошол баракчага өзүнүн жаш окууну бүткөндө кайсыл кесипти тандоону билбеген жаш жеткинчек балдарга ошолордун видео роликтерин биз көрсөтүп, мектептерге көрсөтүп, ошондой ошо айыл чарба тармагы Кыргызстанда өтө келечектүү экендигин айтып, Кыргызстанда ошол айыл чарба тармагы боюнча специалисттер жок экендигин айтып, ошол чет мамлекеттеги бизге аябай сонун ийгиликтерге жеткен өзүбүздүн студенттердин кайрылуусу менен биз ошолордо көпчүлүгүндө мындай үгүттөйбүз да, профориентация деп коет бизде, адистикке даярдаш максатында. Ошол азыр чет өлкөлүк, чет мамлекеттик долбоорлор менен дагы кызматташканда биз ошол студенттерди тил үйрөткөнгө көбүрөөк басым жасайбыз. Азыр бизде жаңы программа быйылкы жылдан 2025 жылдан биз билим берүү жана инновация, жогорку билим берүү инновация билим министрлиги бизге дагы бир талап койду. Ошо адистик боюнча
негизги адистик сабактарды англис тилинде окутуу боюнчачы биз быйылкы окуу программада адистик боюнча сабактарга күчтүү адистерди бизге ошо онлайн гибриддик форматта чет мамлекетте өзүбүздүн кесиптештерибиз бар. Ошо чет тилди жакшы өздөштүрүп, жакшы сүйлөп, жакшы профессор окутуучулар менен сүйлөшүп, алар менен биз ар дайым конференцияларда, эл аралык дүйнөлүк конференцияларда бирге жүрөбүз. Ошол конференцияда жүргөн кесиптештер менен сүйлөшүүлөр болуп, англис тилде жакшы билим бере турган өзүбүздүн кесиптештерибизге өзүбүздүн деле университет азыр жакшы шарт түзүп берип атат. Өзүбүздүн кафедрадагы мугалимдерди бекер англис тилде окутканга, ошол англис тилдүү чет элге, Европа элине, башка мамлекеттерге чыкканга жакшы шарт түзүп берип атат. Ошон үчүн балдарыбызды дагы биз ошол тил үйрөнгөнгө, анан ушу долбоорлор бар бизде, стартап долбоорлор бар. Быйыл бизде ошол илим бөлүмүбүз бар, илим жана инновация бөлүмү бар биздин университетте, Ош технологиялык университетинде. Танаков Нурлан Токтогулович профессор кесиптешибиз жетектейт. Ошол жаш 1-курстан 4-курска чейин студенттерге долбоорду кандай түзүш керек. Бизде эми окутуу гана эмес, биздин кафедрада, биздин университетте бала өзүнүн инновациялык долбоору болуп атса, идеясы болуп атса, ошону сөзсүз түрдө ишке ашырыш үчүн азыр бизде Мунара Угазиевна биздин кафедрандагы студенттерди жетектеп, өзү бир 10-15 баланын башын бириктирип, ар бир баланын өзүнүн идеясы бар да. Кээ бирөө бир суусундук чыгаргысы келет, кээ бири бир кургатылган эртең мененки тамакты чыгаргысы келет, кээ бири бир нан азыгын, кондитер азыгын, мүмкүн сүт азыгын чыгаргысы келет. Идея жаш студенттерде өтө көп. Ал бизде эмес да азыркы муунчу. Анан ошолордун идеясын топтоп, Мунара эже, ошонун алкагында бир долбоор жаратып, ошол долбоорду баягы ресурс бере турган, жакшы грант долбоорлорго бере тургандай кылып шарт түзүлүп атат. Болбосо өтө идеясы жакшы болсо, университет өзү деле финансы бөлүп берип, ошол баланын идеясын ишке ашырганга, чакан бизнес жасаганга шарт түзүп берип атат. Демек, сиздер ошол долбоорлорду ишке ашырууга, ошол эле учурда өздөрүнүн илимий эмгектери болсо, аларды дагы жүзөгө ашырууга, жарыкка чыгарганга жардам берип келесиздер. Сиздерде азыр ошол багытта иш алып барган студенттериңиз барбы? Азыр кызыккан студенттер көп. Бизде эми микробиология тармагында балырлар менен, пайдалуу балырлар менен иштеп аткан балдарыбыз бар. Азыр жанагы глубокая переработка деп коет, болбосо аябай терең мындай калдыксыз сырьёну иштетүү. Например, бир эле уруктуу жемиштерден бир нече азык алуу менен жана биринчи, экинчи жолу переработка кылуу менен, кайра иштетүү менен калдыктардын санын азайтууга багытталып атат негизинен жумуштарыбыз. Студенттердин өздөрүнүн ойлору бар. Азыр ошо ойлорду топтоп, бир 2-3 багытта жумуш баштаган турабыз. Бир жагы ошо балырлар боюнча, бир жагы переработка, жанагы мөмө жемиштерди кайра иштетүү, бир тарабы болсо дан азыктарды кайра иштетүү багытында. Ошондой эле азыркы учурда эң маани бере турган нерселердин бири бул азык түлүктөрдүн өзүн гана кайра иштетүү эмес, азык түлүктөрдөн чыккан калдыктарды да кайра иштетүүгө бул дүйнөдө аябай көңүл бурулуп келет. Биз Кыргызстанда дагы мына ушул нерсени кантип ишке ашырсак болот? Бул айыл чарбада негизи эң негизги сырьё бул дан азыктар болуп эсептелет. Дан азыктардын эң көп иштетилгени бул буудай, жүгөрү, анан кара буудай. Андан сырткары алма. Дүйнө жүзүндө рынок, базарда өтө көп өтө турган чийки-заттардын бири болуп эсептелет. Анан томат. Бул помидор да. Бирок ошол өндүрүүчү ишканалар кайра иштеткенден кийин көпчүлүк бөлүгү калдык ретинде ташталып кетет. Бул деле акча да. Бул деле канчалаган акчаны түзөт. Мен кесиптешим айтып кеткенде, алманын өзүнүн ичиндеги жумшак жей турган мякоть деп коет, ошол жерине караганда көпчүлүк эң көп пайдалуу элемент полифенолдор деп коет. Ол алманын сырткы кабыгында, анан ичиндеги баягы урук кармаган жеринде болот да. Ошол жери негизинен калдык болуп чыгып кетип атат да. Ал эми буудай, арпа, ошол күрүч, жүгөрү деп атабыз. Мисалы үчүн жүгөрүдөн крахмал алышып атат. Андан калган калдык мусор болуп, жоксо айыл чарбага кетип атат эми арзан баада. Ал эми буудайдан болсо ун алып атабыз. Калдык кебек, ал дагы айыл чарбасына арзан баада кетет, иштетилбейт кайрадан.
Ал эми арпадан пиво жасашат, бизде угут жасашат, андан пивная дробина деп коет. Ал өндүрүлгөн угутта өтө баалуу компоненттер бар. Минералдардын баардык өлчөмү ошол жерде бар, витаминдер бар, антиоксиданттар бар. Негизи эле биз иштетилген продукциядан калган калдык өтө баалуу сырье болуп эсептелет да. Адамдын ден соолугуна керектүү болгон баардык комплекс витаминдер, минералдар, антиоксиданттар. Антиоксидант деген сөз бул биздин организмдеги бош радикалдар, эрте картайта турган бош радикалдар, уулу, ошолорду айдап чыга турган касиетке ээ. Ошолор ошо алманын калдыгында, буудайдын, арпанын, күрүчтүн, жүгөрүнүн калдыгында, анан ошо помидордун калдыгында калып кетет. Эми биз азыр жана жогоруда айтып аткандай, азыр өндүрүүчүлөрдө деле Кыргызстандын өзүндө деле көпчүлүк өндүрүүчүлөр ушул маселеге дагы ыктап ачышса керектир. Анткени аларга деле кошумча нарк чынжырчасы деп коет. Алар деле өздөрүнүн өндүрүш ноль мусор деген не бар да, азыр девиз бар. Өндүрүштөн эч кандай калдык калбаш керек. Таштанды калбаш керек. Таштанды дагы бул өзүнчө акча. Андан өтө баалуу компоненттерди жасаса болот. Мисалга, жанагы алманын калдыгынан бизде ошо балдарга, студенттерге азыр стартап долбоорлорго идеяларды беребиз да, ар багыты боюнча. Ошо калдыктарды кайра иштетүү деген сөз бул өтө экономикалык жактан дагы жогору акча тапса болот ал жерден. Мисалы үчүн ошол компот чыгара турган өндүрүш өзүнүн калдыгын арзан эле бериши мүмкүн студенттерге. Анализ жасайбыз, илим изилдөө жасайбыз десе бекер деле берет да. А бизде университетибизде, биздин кафедрада ошондой лабораториябыз бар. Ошол лабораторияда биз жаңы функционалдуу багыттагы жаңы азыктарды иштеп чыгыш үчүн биз багыт берип атабыз. Ал үчүн бизде мен өзүм эле мисалга келтире турган болсом, бизде мен өзүм берем жаңы азыктарды кайра иштетип чыгаруу деген ошол JZ-тин, Германиянын JZ деген долбоорунун алкагында ошол сабак киргизилген. Андан сырткары илимий изилдөө проект деген да сабагыбыз киргизилген, бул эл аралык долбоордун алкагында. Балдар ушул жерде дүйнө жүзү боюнча илимпоздор, ушу тамак аш, айыл чарба тармагы боюнча кандай илимий изилдөөлөр жүргүзүлгөн, кандай ачылыштар жүргүзүлгөн, кандай патенттер алынган, ошолордун алкагында Кыргызстандын, биздин өзүбүздүн аймакта кандай жаңы азыктар иштеп чыгарса болот. Биздин рынок, биздин базар азырынча бош турат да, функционалдуу, ушул багытта пайдалуу өнүктүрүшүбүз азыктарга. керек. Себеби биздин адамдарыбыз көпчүлүгү ооруп калып эле дары дармекке чуркайт дагы, жеп атканыбыздын баары эле дары дармек болуп калып атат да. Жок, көрсө айыл чарбадан чыккан калдыктардан дагы биз биологиялык активдүү заттар бар, компоненти аябай бай, организмге керектүү болгон дарылык касиети бар продуктыларды да чыгарсак болот да. Биз ошону студенттерге айтып, жаңы проекттин долбоорлордун үстүндө балдар идеясы менен иштеп, анан биз дагы бир нени айтып кызыктырабыз балдарды. Идеясы ишке ашып, долбоор жакшы жүрүп атса, бала аны патенттеп, аны бир ишкана эгерде кызыгып ошонун өндүрүшкө киргизгиси келип атса, бул акча төлөйт да балага. Балага акча төлөйт. Бала ошол чыгарган продукциясынын жемишин көрөт. Биз ошону балага аябай студенттерге азыр студенттерибиздин арасында өтө кызыгып, ушу долбоор жасап аткандар бар. Жанагы бир студентибиз бар 3-курста. Спирулин боюнча иштеп атат. Спирулин биз аны аябай баалуу кошулма иретинде биз сатып алып атпайбыз, өтө кымбат баада аптекалардан сатып алабыз. А көрсө биздин өзүбүздүн арыктарда деле бул кадам жайдан таап келди. Ошол спирулин балырлары бар экен. Андан сырткары да өзүбүздүн биздин микробиологиядан сабак берген ошо биология илимдеринин кандидаты Исраилова Гүлбарчын Салимовна деген өтө күчтүү специалистибиз бар. Ошол специалист мугалимибиздин жетектөөсү астында ошо микробиологиялык кошулмалардан азыр айыл чарбада эмне көп колдонулат, химикаттар көп колдонулат, жер семирткичтер көп колдонулат да. Ошол химиялык жер семирткичтерден баш тартып, ошол балырлардан жер семирткич жасаса боло тургандыгын. Ошол лабораторияда бизде климат контроль деген өзүнчө өстүрө турган, чөйрө түзүп бере турган жабдууларыбыз бар. Ошонун ичинде өстүрүп биздин балдарыбыз ошол жерде фермерлерге дагы кээде көрсөтөбүз да, ошол өстүрүлгөн өзүбүздүн эле балырлар менен биз жер семирткич катары колдонсок боло тургандыгын. Негизи эле убактыбыз да соңуна чыгып баратат. Айта кетсеңиздер, биз ушул азык түлүктөрүн кайра иштетүүдө албетте сапаттуу азыктарды иштетсек, андан дагы жакшы, баарыбызга пайдасы да жакшы, ден соолукка дагы, экономикабызга
Бизде мына Кыргызстанда аябай көп долбоорлор азыр акыркы мезгилде, акыркы 5 жылдыкта өтө көп долбоорлор айыл чарба азыктарын, биологиялык таза азыктардын био деп коебуз, органика жасаш үчүн көпчүлүк окутуулар жүргүзүлүп атат. Өтө көп. Мына бизде 30 айылга биз барып көрүп келдик биздин студенттерибиз менен. Таза азыктарды жасоодо ар бир азыктын сапатына көңүл буруш үчүн фермерлерди, дыйкандарды окутуу иштери жүргүзүлүп атат да. Бирок эми көч бара-бара түзөлөт деп коебуз да, бирок Кыргызстандын продукциясы дагы акыркы мезгилде Европанын базарына да чыгып аткан учурлар бар. Мисалга айтып кете турган болсом, мына Жалал Абадтын жаңгагы, Жалал Абадтын Арсланбап географиялык аймак болуп булар түзүлдү. Ошол жерде биздин өнөктөшүбүз бар, Ишкер Кейжи деген өнөктөшүбүз бар. Ошол өзүнүн чыгарган кайра иштеткен бадамдардын, мистенин, грек жаңгагынын майын, ошолордун продукциясын азыркы мезгилде Германиянын Кёлн шаарында ошол ярмаркада өзүнүн партнерлорду менен договор түзүп атышат, келишим. Андан сырткары Баткендин өрүгү органика сертификатын алды булар дагы, жанагы алыштан деп. Ошол алыштан өзүнүн Баткендин таза өрүктөрүн Европага да чыгарып атат. Демек биздин экологиялык таза нукура азыктарыбыз дүйнө жүзүнө дагы экспортко чыгып атканды кубандырат. Албетте ошол негизи эле сапаттуу таза азыктарды өстүрүүгө, аларды кайрадан иштетүүгө окутуулар, ушундай сиздердей окуу жайдын билимдүү студенттери заманбап кесипкөй адистери аябай чоң салымын кошот эле. Студиябызга келип, мына ушул багытта кызыктуу маекти куруп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар.